Билим агабыздан да Алла разы болсун, бизди бул жака алып келип сыйлап, өзүнүн ырыскысынан бизге тең бөлүшүп, бизге убактысын бөлгөн агаларыбызга рахмат. Аллахка чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Бүткүл ааламды жараткан Аллах. Аллах ачыл элек зат эле да. Аллах ушундай ачыл элек сыр эле да. Аллах Таала өзүн таанытыш үчүн бүткүл ааламды жаратты. Ааламдын ичинде бүткүл жаныбарларды жаратты да. Жаныбарларды жаратып, жаныбарлардын ичинен сиз менен бизди инсан кылып жаратты. Бүткүл жаныбарларды сиз менен бизге кызмат кылдырып койду, моюн сундуруп койду. Бүткүл ааламды моюн сундуруп койду сиз менен бизгечи. Асман, жерде жаралган жаныбарларды бүт баарын биздин пайдабыз үчүн жаратып, жана бизге моюн сундуруп койду да. Аллах Таала мээримдүү зат, ырайымдуу зат. Аллах көрүп туручу, угуп туручу, өмүр берүүчү Аллах, ырыскы берүүчү Аллах, даража берүүчү да Аллах, даражаны түшүрүүчү да Аллах да. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Алла жалгыз, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Бардык пайда зыян жалгыз Аллахтан гана болот да. Ла илаха иллаллах дештик менен Аллах сиз менен бизди шириктен сактап койду да, машалла. Субханаллах, Аллах ушундай улуг зат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламда дин жеткизди да, мээнет кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул ааламда нерселерди тандабады да. Дин душмандары айтты: "О Аллахтын элчиси, каалайсызбы биздин башыбызга сизди амир-сап кылайлы" дешти. Ажоо кылып алайлы дешти. Каалайсызбы сизге байлыгыбыздан тең бөлүшөйлү, сизди эң бай кылып алайлы деди. Эмнени кааласаңыз ошону берели, бирок Аллах тарабына чакырган токтотуңузчу деди да. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Бир колума күндү, бир колума айды алып берип койсоңор да мен жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу жана Аллах тарабына чакырууну мен таштабаймын деди да. Аллах тарабына гана чакырам деди да. Ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошончо мээнет кылганын себебинен ушинтип сиз менен бизге дин жетип, ошондой алыс жерлерден сиз менен биз ушинтип умра зыяраттарын кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын өкүмүнө, пайгамбар сүннөтүнө итаат кылып ушул жерде зыярат кылып жүрөбүз. Зыяратыңыздарды Аллах кабыл кылсын. Ар бирибизди Аллах намаз окучулардан кылсын, иншалла. Аллах Таала 5 мал намазга бекем кылсын, иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Намаз көзүмдүн кареги" деди да. О Билал, азан айт, биз эс алайлы деди да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Биз ушул жерлерди зыярат кылып жүрөбүз. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, ушу ажекелерибиз себепкер болуп ушул жака келип, ушул жерди зыярат кылып жүрөбүз. Аллах Таала, Аллах зыяратыңыздарды кабыл кылсын. Аллах дайым Аллахты эстеп, Аллах менен байланышып жүргөнгө Аллах мүмкүнчүлүк берсин да. Сиз менен биз кандай бир сыфатыбыз Аллахка жагып ушул жерге келдик да. Дайым Аллахты эстеп жүргөнүбүздүн себебинен, дайым намаз менен жүргөндүбүздөн, дайым ибадатта жүргөнүбүздөн Аллах Таала сиз менен биздин бир сыфатыбызды жактырып ушул жерге алып келди, иншалла. Ошого мусулман бир туугандарыбыз менен сый-урматта, жакшы мамиледе бол. Бул жактан көрүп атабыз, баардыгы жумшак мамиледе экен да. Ошончо тыгын машиналар бар, бир да кишинин урушканын көрбөйсүң да. Ошого биз да бул жактан ушундай жакшы жактарын, жакшы сыфаттарын үйрөнүп кетели, иншалла. Аллах Таала ошо сиз менен бизди душманчылыктан сактайт да, иншалла. Булардын ошо сыфаттарын алып келсек, иншалла сиз менен бизди Аллах душманчылыктан сактайт. Мусулман бир туугандарыбыз менен акылларын берип, бул жактан амир-сап кылуучуларды үйрөттү, мусулмандардын акысын бергенде ошо иншалла амал кылсак, иншалла дүйнө акыретибизге пайда болот. Ниетибизди жаңылап, ар бир кылган жакшы амалдарыбызды Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылсак, сиз менен бизди Аллах эл көрсүн, кожо көрсүн, риядан сактайт, иншалла. Мусулман бир туугандарыбызды Аллах тарабына чакырайлы, иншалла. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыргыла деп сиз менен бизди Кур'анда көп жолу эскертилгенбиз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде көп эскертилди. Кур'ан аяттарында эскертилди. Эскерткен момундарга пайда берет деди да, иншалла. Бул жерде көп жакшы сөздөр болду. Билим байкебиз сүйлөп берди, амир-сап сүйлөп берди. Ошолорго амал кылсак, иншалла эки дүйнө бактылуу болобуз. Аллахым дагы бир жолу ушу умраңыздарды кабыл кылсын. Бизден ката кемчилик кеткен болсо кечирип коюңуздар, машалла. Biz Zahir Karın'ı söyleteceğim inşallah. Özünüzün de familiya adınızı ayıp koysanız. Bizden atı Camaliddin oğlu Sadirbek. Biz uşul jaka
келип аябай сүйүнүп азыр ушундай толкунданып турабыз. Биз татыктуу эмес элек, бирок Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү зат. Аллах бизди ушул жакка алып келди да. Күнөөкөр пенделик да. Аллах Тааланын мээрими менен ушул жакка келдик. Аллага чексиз шүгүр. Иншалла Аллах дагы бизди көп чакырсын ушул жакка, бул жактан ушул дуа кылып кетебиз. Жыл сайын келейли депчи иншалла. Рамазан айларында келели иншалла. Ушул жамаатыбыз менен чогуу келели. Аллах кадыр зат да. Аллах мээримдүү зат. Аллах алып келет иншалла.